Могу наам алгандардын көпчүлүгүн бүт мамлекеттик жумушта, филармонияда болобу, музыкалык мектепте болобу, университетте болобу, консерваторияда каякта болбосун 15 жылдан кем эмес иштеш керек президенттик наамга документи кетиш үчүн. Бул мыйзамда ушундай. Мына могу мыйзамдын баарын караңыздар. Мына могу жерде бүт жазылып турат, эрежеси, жобо. Минкультурада ушул жобого жооп бербеген документтер эмне себептен өтүп кетти? Бул жерде Венера деген айым бар Минкультурада. Венера кадрлар бөлүм башчысы бүт. Ошол деген мыйзамсыз документтерге кол коюп берген фактылар бар. Ушул деген жанагы кечигип келген той ырчысынын документин коллегияга катыштырбай, комиссияга салбай туруп эле өткөзүлгөн фактылар бар. Барып туруп эле ачып карагыла, даяр. Аны мен бияка чыгарбай эле коеюн. Ал тиякта даяр, аны тийиштүү органдар гана барып текшерет. Ошол айымды жооп берсин ал жана кылган иштерине. Бул Венера деген мына мен ызылдатып аткан жана той ырчынын документи декабрда келген кечигип. Коллегия комиссиялардын текшерүү жана бүт списокты текшерип документтердин баарын наамга кетчү документтерди текшерип чыккан комиссиянын эмеси коллегиясы ноябрда болгон. Тиги той ырчыныкы кечигип декабрда келди. Бирок өтүп кетти да президенттин ардак грамотасын алды. 15 жыл. Андан сырткары лауреат конкурстарды жеңген дипломдор болуш керек, международный. Эл аралык конкурстарды жеңген дипломдор болуш керек. Болбосо жөн эле той ырчылар ала бербейби анда? Мына бүт текшергиле могулардын баардыгын. Муну деген кийинки поколение мынтип улантпаш керек. Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим? Жогорку кеңеште трибунада өткөндө түшүп калган министр жөнүндө тим эле актап, мактап жөн эле сүйлөй бербеңиздер. Мен сиздерге мына конкретный фактыны көрсөтөм. Ушул видеону жөн эле коеюн дегем да. Ушу менен болду, чыгарбай эле коеюн дегем да. Бирок кайра өзүңөр мындай ачып аткан нерсени ого бетер кыжытып атасыңар силерчи. Мына көрүп койгула конкретный фактыларды мына. Жогорку кеңештин депутаты агабыз айтып атпайбы, бул тарыхый имараттарга ошо кол койбой каршы чыгып коюп анан кийин жумуш министрликтен түшүп калды депчи. Жөө болбогон сөз. Мына момундай мыйзамсыз иштерди кылып, ошонун баардыгы иликтенип, финансовый нарушениялар болгон үчүн анан кийин министрликтен түштү. Себеби деген тийиштүү органдар аябай иликтеп, изилдеп, до сих пор бүт казып атышат. Могу жерде мына көрдүңүздөрбү, Өмүрбек кызы Венера деп турат. Бул деген ушул кол коюп берген мына. Бул жерде деген министр өзүнүн госслужбада 29 жыл штат иштеди деп жаздырып алып атат да. Мыйзам бузуу да бул. 2 жыл министр болду госслужбада. 2 жылдан 4 жыл ашып кетсе. Тиги башка жакта тиги филармония, театрларда иштеген ал деген госслужба болуп эсептелбейт. Бул деген конкретный мыйзамды бузуу болуп атат да. Муну чоң юристтерден сурагыла. Анан ушундай нерселерге төйсүң да, анан жөн эле калп эле мактап. Министр башы менен министр өзүнө өзү буйрук чыгарып, өзүнө өзү кол коюп, өзүнө өзү 350 000 сом гонорар чыгарып, художественный руководитель болгонго укугу жок. Мыйзамды бузуп туруп, бул ошентип туруп 350 000 сом гонорар коюп атат. Өзүнүн командасын бүт жака министрликке жайгаштырып алган. Өзүнүн адамын коюп алып туруп, бүт кол койдуруп, буйрук чыгарып, өзүнө өзү кол коюп, тиги 29 жыл штат иштеген госслужбада деп жаздырып алып, мына 40% лишний айлык мыйзамсыз чыгарып атпайбы мына. Бул эмне бул? Мен региондогу аппаратуралардын производство китайский алып койгонун, документтерге производствосын жаздырбаганын, бияка деген чисто американский варианттарга акчалар бөлүнгөнүн, гонорарларды 350 000 деп коюп алып худрук. Анан тетиги чет өлкөгө, Азербайжанда, Москвада, Өзбекстанда мына текшериңиздер бүт. Бүт текшериңиздер. Анан Steam деген фонд ачып алыптыр министрликке. Steam. Бул ай сайын премия алып турчу экен. Ылдый жагында бухгалтерлер иштикке албайт, үстүнө министрлер алат. Премия алат Steam деген фонддон. Коллегия деген ноябрда болуптур. Наамга өтө турган списоктун баардыгы комиссиядан каралып, анан декабрда документтерин алып келиптир дагы Венера кол коюптур, өткөзүптүр. Бул нерсе бекер өтпөйт бул.
Tekшериңиздер муну. Жөн эле калбаш керек бул.